Мына күндүн муздашы менен кара алтынга болгон суроо талап күчөп аткан учуру. Ассаламу алейкум Алтынбек ага. Жакшы, Шабыркүл келди деп калдыңыз. Эң биринчи эле Шабыркүл канчадан келди, канча сомдон болуп атат дегендей. Тоннасы 9, килограммы 9 да Шабыркүл. 9. Анан өзүбүздүкүчү? Өзүбүздүкү 6,5 7 аргандай баа болот азыр. Өйдө ойноп атат. Килограммы 6 сом менен 7 сом болот. Колдон келсе эми таш көмүрдүн баасы күндүн муздашы менен кармалып мындай баа турукташчудайбы негизгиси? Баасы турукташчудай, просто тияктан жүктөп берүү аябай эме болуп атат, майдараак болуп атат бир чети. Былтыркыга салыштырмалуу майда да. Анан эми азыр Шабыркүлдү көбүнчөсү баняга алат. Анан жана көбүнчө эки этаж үй салып атат. Ошону батты ысытып берет кээ кардар сурай баштады ушу. Анан чоң эки этаждан кайра временкага көчө баштады дегенде жыл үчүн. Кымбат азыр 9 сомдон качып 2 комнатка качыш мүмкүн да. Эми анан мүшөгү менен дагы бир сөз, анан баягы таразага тасысак мүшөгүнүн салмагы жетпей калат экен, эми элдин көйгөйүн так айтыш керек. Вестен кемип калат экен деген учурлар болуп атат кээ бир жерлердечи. Бизде деле мисалы үчүн очередь болуп калып атат баягы. Салып жетише албай атабыз. Элдер өзүлөрү деле кээде өзүлөрү сала коюп атышат. Түшүнүү менен мамиле кылышат. Ошондо өйдөлдү ойноп калып атат. Өйдөлдү ойноп калып атат. Ата кээ бирөө постоянный клиенттерибиз бар, тартып берип атабыз. Даңгороого киришет, пустоюн тартат, груженный тартып тонн алгандар. Мына өзү Алтынбек ага дагы таш көмүр менен кызматын жеткизип берүү менен да иш кылып жүрөсүз. Кызыл суу айылына жеткизип берүү шартта. Берүү азыр шартка байланыштуу жетишпей атабыз, ачыгын айтыш керек. Кардарлар өзүлөрү келип унаа таап келип алып кетет. Анан апарып берчү элек. Азыр андай кырдаал көлөкчө болуп, жалгыз районду почти камсыз кылып атабыз да, мындайча айтканда. Өткөндө баягы жарнама чыгарганда тынбай калды, Барсконго чейин кетип атам деп аттыңыз, ошондон кийин үлгүрбөй калган. Кажысайга чейин алып кетип атышат. Ошондон кийин үлгүрбөй калгансыз го дейм азыр. Ал бияга Каракол, Ак сууга чейин алып кетип атышат. Мына урматтуу туугандар, кара кече жана Шабыркүл көмүрү жете Кызыл суу айылынын кире беришинде сатылып аткан учуру баасын дагы бир баса келди. Мына тоннасы 9. 6,5. Кара кече 6,5 миң, мүшөгү болсо кара кеченики 300, Шабыркүлдүкү 480. Мына Алтынбек аганын дагы эми номерин шапка профилге калтырып коеюн, кечкисинде уктатпай калып атат деген учурларда болуп калып атат. Ошон үчүн шартка байланыштуу туура учурда чалыңыздар. Жеткизип берүү шарты болсо дагы жеткизип бергенге даярсыз. Эми Кудайым насип кылса, кыш кылычын көтөрүп келатат. Кыштан аман эсен жакшылыкта чыгалы. Чыгабыз буюрса. Кара алтындын баасы да турукташып элге чөнтөгүнө ылайыктуу болсун дейт. Ийгиликтер. Рахмат.